Şu нике кыюу үчүн да зарыл талаптар бар. Бул тараптардын макулдугу. Сөзсүз эки тарап макул болуш керек. Кыз да макул болуш керек эрде. Эгер кыз макул болбосо нике жүрбөйт. Алып качкандардын проблемасы ушунда. Кызды зордоп макул кылуу, ситуация менен мажбурлоо, биз муну макулдук деп эсептебейбиз. Аллах Таала кызга макулдук мүмкүнчүлүгүн берген. Кыз макул болушу керек. Болбосо болбойт. Эми кээ бир кыздар бар, жаштыгында өзү баамдабай калышы мүмкүн, бала кыялдыгы созулуп кеткен кыздар бар. Алар үчүн биринчи жолу эрге тийип аткандарга өкүл атасы. Өкүл ата деген бул анын өкүлү, кыздын атынан сүйлөй турган адамдар. Анын акысын талаша турган адамдар. Адатта өкүл ата бул өзүнүн атасы. Өкүл болот, кыздын өкүлү болот. Атада эч ким кызга күйбөйт. Кудалашууда, калыңбычууда, той процессинде кыздын өзүнүн акылы жетпейт бул нерселер бирдекиде эрге тийип көрбөсө. Анын өкүлү, атасы же агасы же тайекеси же иниси. Алар кыздын тарабын талашып өкүлү болот. Ошону өкүл ата дейт. Бизде өзүнүн атасын өкүл ата кылып коюп атпайбы? Эмнеге өкүл ата? Шакек салат же болбосо. Азыр кыздын да баланын да өкүл атасы пайда болуп калды. Өкүл ата коюп десек качат бала. Жок. Эмнеге өкүл ата жөнөкөй эле эмеге айланып калды? Өкүл ата деген анын укугун талашып берүүчү адам. Анын кызыкчылыгын берки тарап алдында анын кызыкчылыгын коргой турган адам. Ошон үчүн кыздын макулдугу да, эркектин макулдугу да сөзсүз керек. Күбөлөр нике процессинде сөзсүз күбө болуш керек. Махыр бул калың, бизде бул маселе да чечилиш керек. Махыр дегени кыздын укугу. Үйлөнүп аткан тарап кызга махыр бериш керек. Белек деп коет муну. Ошо өзүн эркекке арнагандыгы үчүн, өзүн ушу кайыл болуп, макул болгону үчүн эркек тарап ага махыр төлөш керек. Эң кызыктуусу махырдын өлчөмү сүннөттө жок. Куран сүннөттө жок. Кыз кааласа айда алып берсин десе да болот. Кааласа жылмайып койсун дейт. Мен Иранга барганда сурадым, силерде махыр канча болуп атат десем, кыз кайсы жылы туулган болсо ошончо грамм алтын сурап атат дейт. Муну түркмөндөрдө кара тору кыздар үчүн $50,000 мамлекетке төлөйт ошо. Кыргыз барып үйлөнсө $50,000 төлөйсүң мамлекетине. Ата энесине өзүнө берген махыр башка. Махырды килограммдап алтындап алгандар бар. Бизде да кээ бир кыздарыбыз ушу махыр алат экенбиз деп үй алып берсин дептир. Машина алып берсин дептир. Үй алып берсин дегени более практичныйраак эмнеге? Ал эртең өлүп калабы, же ажырашып кетеби, жок дегенде үйүм калсын деп атат да. Бирок бизде эркектер махыр төлөй албай деген. Алсыз. Эгерде ажырашып кете турган болсо, же эри өлүп кала турган болсо, кийинки эрге тийгенге чейин ушу махыр карайт ал кызды. Атасынын үйүнө барып отуруп албайт, ушу махыр менен иш кылат. Кээ бир балдар үйлөнүп атат, махырын берип атат, жакшынакай бизнестерди берип атат, машинелерин алып, үйлөрүн алып берип аткан балдар да бар. Бирок биринчи кызыкчылыкта үй бүлө турат. Махыр үчүн үй бүлө курулбай калбаш керек. Бул дагы бар. Кээ бир кыздар махыр алам деп үй бүлөдөн куруп калгандар бар, жок албайбыз аны дейт. Кээ бир үй бүлөлөр бар, мисалы үчүн тарыхта махыр бир жылмаюу, же болбосо мусулман болуш, мусулманчылыкты кабыл алсын ушул махыр дегендер бар. Канткенде да үй бүлө жеңил курулуш керек. Ушуну айткан, ким махыры жеңил болсо Аллахка ыраазы деп. Ушундай жагы да бар.